Erkek kişinin %80% rızkısı ayal kişiye baylanıştır. Üydög ayalına baylanıştır. Bilesizbi erkek kişi üçün dünyadagi en kıyın nerse, en kıyın azap bul ayaldan özün tıyıp жүрүү. Eğer oşondan özün tıysa bul dünyadagi en çınıgı lider erkek bolu eseplenет. İyilikке jete turgan erkek bolu eseplenет. Bирок ушул ayaldan tıyış masalesinde emес, baş koşup baktılуу болуп жашаштын sırrı ne degende bul 100%, 80% ayalga baylanıştır. Үйгө келген учурда бар нерсесиндагы жок нерсесиндагы бардай кылып, бар нерсесиндагы жоктой кылып эмес, ар бир учурда жокчулукка чөкпөстөн, барчылыкка көп кетпестен аял өзгөрбөш керек. Себеби билесизби, эркек киши эч кимден, эч кайсыл жерден, мындай природалардан, океандан эч бир жерден албаган мээдеги, мындайча айтканда жыргалды энергияны эч нерсе бере албайт. Эч кайсы табият, эч ким бере албайт. Ошондуктан эң күчтүү тартылууну Кудай Таала аялга кылып койгон, бирок эң күчтүү тыюуну дагы Кудай Таала аялга карата кылып койгон. Эң чоң күнөө деп ошо аялдарга жакындоону кылып койгон. Эмне үчүн? Сыноо дүйнөсү, сыналасын деген. Ошондой экен, урматтуу эже карындаштарым, күйөөңүзгө энергия болуңуз. Энергия бергенди билиңиз. Буткан тартканды эмес, колдон тартканды билиңиз. Бүгүн буттан тарткандар толтура, колдон тартуучу болуңуз. Сүйрөөчү эмес. Себеби эркек киши баш болсо, аял киши моюн да. Мен моюну мынтип буруп атпаймынбы? Биринчи моюн булунда бурулат баары. Аял киши моюн, эркек киши баш. Эгерде сиз эркектин башына чыгышты кааласаңыз, анда кичпейлүү болуңуз. Өзүңүздү төмөн сезиңиз, ошондо эркектин өзү сизди башыңызга көтөрөт. Башыга көтөрөт.